Assalamu alaikum. Keçе Бекзат Кепка таластык. Жана убактылуу иштеп аткан мигранттын Адахан Мадмаров жана Садыр Жапаров боюнча теледайы башын көрдүм. Адахан Мадмаров эмне иш кылган боюнча убактылуу иштеп аткан жараныбыз конкретно жооп бере албаптыр. Мен мына жооп берип коеюн. Адахан Мадмаровдун эмне иш кылганын билесиңби сен? Бекзат Кепка таластык. Билбесең билип ал, мен мындай эле айтып коеюн сага. Адахан Мадмаров биринчи очурт Кыргыз Республикасынын жарандары көбөйүш үчүн энелерибизге 7 бала төрөсөң, энелерибизди кызыктырыш үчүн Баатыр деген наамды берип значокту таап койду. Биринчиси. Экинчиси, биринчи класстан 5 класска чейин, 4 класска чейин балдардын бесплатный тамак боюнча камсыздап койду. Мамлекеттин эсебинен, элдин. Байлар и так жеп атат, тоюп атат. Ошолордун bir калдыгын алып туруп ошо балдарыбызга берди, айласы кетип. Бичара, ошо Адахан Мадмаров. Үчүнчүсү эмне иш кылды? Мектепте билесиңби? Потолок, пол, занавеска, мугалим, окутуп аткан мугалим больницага жатып калса, грипп болуп калса, ошого акча чогултмай деген нерселер бар эле. Манастын ураны, Семетейдин ураны деген нерселер бар эле. Ошолорго да акча чогултат элек. Ал кезде бизге кыйын болчу. Биз эр жигит болуп жетиле элек, мектепте окуйт элек. Ошолорго акчабыз сураганда ата-энебиздин пешени терин апарып берчүбүз биз. Ошолордун баарын жок кылып койду. Мен мына 12-13 китеп алып окудум. Мектептен бекер. Ошо платный болгондо бир китеп албайт элем. Себеби платный болгон үчүн, акчам жок үчүн. Сен бүгүн мигрантмын, кече Кореядан келип алып, Кыргызстанга келип алып, мен бүгүн bir 40 адамга иш берип атам, анда мындай туда-суда акчам көбөйүп калды. Кто такой вообще сен убактылуу иштеп аткандарды кемсинтип сен таксист? Мен да таксист болуп иштегенмин. Сен кимсиң менин укугумду, менин тандоомду, менин кылган ишимди кемсинткидей? Сен анализ эткидей, кто такой вообще, блин? Мага жооп бер ушул суроого. Сен Адахан Мадмаровду каралабай туруп, сен кимдердин укугун деп аткан